Урматтуу мекендештер, учурдагы саясий окуялар тагыраагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматынан кетиши боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер жаралып жатат. Бул кырдаалда биз оңолуу салкын кандуулук менен акыл калчашыбыз керек. Анткени мындай учур ортого от жаккысы келген, элди экиге бөлүп башаламандык жаратууну көздөгөн үчүнчү күчтөр үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Алар эки лидерди, алардын тарапташтарын жана жалпы элди бири-бирине каршы тукурууга аракет кылышат. Жеке кызыкчылыкты көздөгөндөр, буга чейин кызматка жете албай же бийликке таарынып жүргөндөр бул конфликтти ырбатып, бир тарапты колдомуш болуп, ошол аркылуу өздөрүнө саясий упай топтоону көздөп жатышат. Биз алардын куралына айланбашыбыз керек. Бөлүнбөйлү элдин күч түзүмдөрүнүн же мамлекеттик органдардын эки жаатка бөлүнүүсү мамлекеттүүлүк үчүн коркунучтуу. Эки лидердин тең максаты бир, позициясы бир, ортодо идеологиялык карама-каршылык жок. Демек, чагымчылдык калтырбай ынтымакты сактайлы. Кандай болгон күндө да бул өлкө башчысынын чечими. Президент бул кадамга жеке амбиция үчүн эмес, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын жана элдин биримдигин бекемдөө максатында барганын айтты. Биз шайлаган президентке ишеним көрсөтүп, анын чечимин колдошубуз зарыл. Камчыбек Кыдыршаевичтин өлкө үчүн жасаган мээнети зор. Ал чыныгы патриот, чынчыл жана аракетчил инсан экенин тана албайбыз. Ал башынан президентти колдоп, ак кызмат кылып келген. Андыктан бул чечимге да мамлекетчил инсан катары толук баш ийип, өз тарапташтарын сабырдуулукка чакырат деп ишенем. Анын потенциалы чоң, тажрыйбасы мол, ошондуктан араздашып кетпестен келечекте анын күчүн башка маанилүү тармактарда өлкө үчүн пайдалануу зарыл. Урматтуу тармак колдонуучулары, түшүнүп-түшүнбөй пост жазып, элди козуткандан, паника жаратуудан алыс бололу. Азыр ар бир жазылган сөздүн салмагы оор. Провокацияларга алдырбай сабыр кылып, жараткандан элибизге ынтымак, жерибизге тынчтык тилейли, күч биримдикте, деп жазды Нурсултан Смайылов өзүнүн Facebook баракчасына. Урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин кызматтан бошотулушу боюнча маалымат айдыңында ар кандай талкуу болуп жатат. Урматтуулар, Камчыбек Кыдыршаевич азыркы учурда дарыланууда. Биринчи, дарыланып жаткан, өзү кызмат ордунда жок учурда кызматтан бошотуу туура эмес. Экинчиден, президентке туура эмес маалымат жеткирип, алардын достугуна доо кетирип, керек болсо эми туруктуу болуп келе жаткан өлкөбүздүн тынчтыгын бузгусу келген топторго наалат. Буюрса генералыбыз келет, досу экөө чечишип алат. Саткынчылар, силер аеосуз жазаңарды аласыңар деп ишенем. Ким экениңер, эки достун бири жогунда өлкөбүзгө бүлүк салып, элибизди ар кандай ойго салганыңар үчүн жооп бересиңер. Үчүнчүдөн, эл сүйгөн, Кыргызстандын бутуна турушуна эбегейсиз салым кошкон баатыр агабызды жөн эле бошотуп коюу акылга сыйбайт деп эсептейм. Шералы хан болбоңуз, урматтуу президент. Саткындардын максаты Камчыбек Кыдыршаевичти кызматтан бошоттуруу эмес, сизге түз атака жасоо, деп жазды Шукурбек Эркебаев өзүнүн Facebook баракчасына. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Эпштейн файлдарында эмнеге аты аталып жатканына байланыштуу социалдык баракчасы аркылуу түшүндүрмө берди. Социалдык тармактарда Эпштейндин файлдары тууралуу жана эмне үчүн ал жерде менин фамилиям айтылып жатканы боюнча суроолор болуп жатат. Менин фамилиям эч кандай тизмеде жок. Мен Эпштейндин өзү менен да, ортомчулары менен да эч качан байланышта болгон эмесмин. 2017-жылы Вена шаарынан Бишкекке кайтып келген кезимде мен Алмазбек Атамбаевдин режими тарабынан камакка алынгам. Андан кийин өлкөдө саясий кырдаал курчуп, тарапкерлерим бир нече митингдерди өткөрүшкөн. Эл аралык байкоочулар Кыргызстанды туруксуз аймак катары баалап, 2010-жылда сценарий кайталанышы мүмкүн деген аналитикалык корутундуларды чыгарышкан. Дал ошол контекстте саясий тобокелдиктерди талдоодо менин фамилиям эл аралык аналитикалык материалдарда аталган. Кийинчерээк бул маалыматтар Эпштейндин файлдарында да чагылдырылган. Башкача айтканда, мени фигурант катары эмес, саясий фактор катары байкоого жана эсепке алууга тийиш болгон адам катары карашкан. Эпштейндин файлдарындагы аналитикалык же маалыматтык документтерде тарыхтагы ар кандай белгилүү инсандар эскерилет. Гитлер, Сталин, Мао, Кастро, Мандела жана башкалар. Бул алардын бир нерсеге аралашканы үчүн эмес, аналитикалык институттар мисалдар
прецеденттер жана саясий модельдер менен иштешкендиктен ушундай болот. Ушак айынга жанаргандай божомолдорго жол бербөө үчүн бул түшүндүрмөнү берүүнү туура көрдүм деп жазган Текебаев өзүнүн Facebook баракчасына.